Кыргызстанда мамлекетке качан күчтүү болот? Саясий позициясы күчтүү адамдар көп болгондо күчтүү болот да. Мен айтайын дегеним өтө өкүнүчтүү, биз ушул саясий репрессиянын кесепетин өтө тар карайбыз да. Көпчүлүк ойлойт, Кыргызстанда саясатчы абдан көп, 20 киши камалып кетсе эмне болуптур деп ойлойбуз. Чын ошондой. Дагы башкасы бар да деп. Анын келечек муунга, мамлекетке, мамлекеттүүлүк системасына, адам укугуна тийгизген таасирин кээде эсептей бербейбиз да. Мындай бул саясий репрессиянын, мен ойлойм, акыркы 80-жылдагы кыргыз элинин башына түшкөн мүшкүл иш кырсык. Кыргызда жакшы макал бар. Жоголуп табылган мал олжо, кырсыктан аман калган жан олжо дейт. Могу жерде отурган байкелерге баарын мен тааныйм. Ошо жаныңар олжо болсун. Силер ошо кырсыктан аман чыктыңар. Кийинки максат калгандарын кошо алып чыгышыбыз керек да. Бир 5 кесепети бар. Биринчи кесепети албетте булардын кет башына түшкөн кесепети. Адам баласы ушул эмне үчүн кадыр барктуу жашайын дейт. Ушу балдарым астында жүзүм жарык болсун дейт. Ошентип жашап келген аксакалдарыбызды, Тобонбек Закировичти, Дастан Исламовичти 70-ке чыкканда КТР 6 миллион элге чыккынчы катары көрсөтүп атканда күйбөгөн жерин күй болот да. Эми ошо КТР силерден кечирим сурадыбы? Алардын үй бүлөсүнө тийген зыян болду. Солженициндин архипелаг гулагын окугандар билет болуш керек. Жаңы терминдер пайда болду бизде саясий. Ошо саясий репрессированныйлардын аялдары чогулуп алып ошол жакта тамак көтөрүп жүрүштү. Ошолордун балдары жүрүштү митингде колдоп. Жаңы саясий репрессия деген термин биздин лексиконго кирди. Эркиндик учурунда. Алардын үй бүлөсүн баккан атасы түрмөдө, материалдык, моралдык кыйынчылыктар, анан кошуна колоң деген бар да. Сенин атаң төңкөрүш кылыптыр, сенин атаң мамлекетти басалмак экен, сенин атаң коррупционер деген жаманатты бул түрмөгө отургандан да жаман. Экинчи кесепети саясий репрессия. Бул саясатта конкуренцияны жок кылат такыр. Мисалы үчүн сиздер айттыңыздар Түштүк Корея. Жанда Түндүк Корея. Экөө бир эле эл, бир эле асман, бир эле улут. Эмне үчүн Түндүк Корея бүгүн ачка калып ондон тамак сурап жейт, а Түштүк Корея дүйнөдөгү өнүккөн 10 өлкөнүн катарына кирет? Себеби Түндүк Кореяда саясий репрессия, Түштүк Кореяда саясий конкуренция. Саясий конкуренция гана жана марага ат чапканда күлүктөрү тандагандай, же болбосо Батыш Германия менен Чыгыш Германия. Чыгыш Германияда Эрик Хоникерден баштап 40 жылда 5 биринчи секретарь болуптур. Бирок бирөөнүн да бүгүн өмүр баяны политологияда реформатор катары окутулбайт. Азыркы Германиядагы, Батыш Германияда Аденауэр, Людвиг Эрхард, Шмидт, Коль, Меркельге чейин бар реформаторлар. Себеби аны саясий конкуренция, саясий аренага алып келген. А Атамбаев ошол саясий конкуренцияны тазалайын деди да. Бул экинчи кесепети. Үчүнчү кесепети биз кээде ойлоно бербейбиз. Эмне үчүн 37-жыл атылгандан кийин Разаховка чейин бир да Кыргыздан жетекчи чыккан жок. Кыргыздар коркуп калды. Бул генетикалык деңгээлде улутту коркутуу. Эртең Бектур менен Кубандын кошунасы айтат, тың болсоң мына Кубанга окшоп түрмөгө жатасың, Бектурга окшоп камаласың деп. Баласы чектелип баштайт. Баласы кулчулук аң сезим кап келет бул. А кулча ойлонгон эл эч убакта эркин мамлекет кура албайт. Бул кесепети, бул бешөөнүн түрмөгө отургандан да жаман. Дагы булар 5 жылдан кийин отурганда, жакында анда бизге мыкты чыган лидерлер чыкмак эмес. Бул экинчи кесепетти, улутту төрөлө Кыргызды эненин боюнда жүргөндө коркутуп коюу, бул 1000 адамды кырып салгандан да жаман. Мына ошон үчүн 37-жылы коркуп калган кыргыз эли 20 жылдан кийин гана Разаховду жаратты, анан Усубалиев келди. Бул нацияны жок кылууга барабар. Төртүнчү кесепети, аны кече Сооронбай Шарипович айтты, сот системасы мамлекетти талкалап жатат деп. Ушуну 16-жылы сессияда мен айттым эле. Биз саясатчылар, бул футболдук команда сыяктуу элебиз. Уткандар финалга чыгат, утулгандар кете берет. Саясатта уткандар парламентке келет, утулгандар кете берет. Биз дайым кармашып жашайбыз саясатта. Бирок ошол биз саясатта кармашкандын жаңы маданиятын өздөштүрө алган жокпуз го. Таш менен урмай, барымтага алмай, камамай. Сот бул арбитр.
Сот бул мамлекеттин өзөгү. Биз ошону 2005-жылы билдик. Мурунку президент качып кеткен, жаңы президент жок. Мурунку парламент келип, парламентти ээлеп алды, жаңы парламент кире албайт. Ошондо баарын иреттеген сот системасы болгон. Эски парламенттин мөөнөтүн таанып, конституциялык соттун легитимдүү экенин таанып, жаңы парламентти таанып, ошондо мыйзам чыгаруу органы мыйзамдашып, анан кийин жаңы президентти премьердин милдетин аткаруучу кылып дайындадык. Мамлекеттин өзөгү бул парламентте эмес, өкмөттө эмес. Мамлекеттин өзөгү бул сот системасы. Сот системасы талкаланган жерде бул варварчылыкта болот, бул жапайычылыкта болот. Мына акыркы 5 жылда биз мыйзамдуулукту сактоо боюнча дүйнөдө 152-чи орунга туруп калдык. Зимбабвенин жанына келдик. Гаити, Зимбабве. Алардын 70% билими жок да. Биз Совет заманында 1991-жылы китеп окуу боюнча 10 эсе боюнча дүйнөдө 26-чы нация болчубуз. Бул саясий репрессия жана 20 жигитке гана болгон жок. Эркин журналисттерге, эркин граждандык коомго болду. А бул саясий репрессиянын нагыз белгилери. Мисалы үчүн Атамекен партиясынын 3 түрмөгө отурдубу? Анын юристтерин соттоду, анын журналисттерин соттоду. Бул уюшулган кадимки компания. Сталин ал саясий репрессияны жүргүзүш үчүн 20 жыл керек болгон. А биздин президентке 5 жыл жетиштүү болду. Акыркысы бул сот системасына ишенич кеткенден кийин мамлекеттүүлүк азаят. Мамлекеттик бул территория гана эмес. Бул эл гана эмес. Мамлекеттүүлүк мамлекеттик институттар. Эгерде мамлекет мыйзамды бузуп атса, гражданин да мыйзамды бузган укуктуу. Демек, мамлекетке болгон ишенич азаят. Ишенич азайгандан кийин мамлекеттүүлүк азаят. Бүгүнкү күндө биздин мамлекеттүүлүк институт азайтып аткан, ишенич азайтып аткан сот органдары. Мындай сот органдарында биз эч убакта демократиялуу, парламенттик, укуктук коом кура албайбыз. Эң акыркы кесепети саясий репрессия болгон жерге инвестиция келбейт. Мен 5 цифра менен айтып берейин. Былтыр Кыргызстандан 574 миллион доллар официально чыгып кетти. Бизге 10 миллион доллар келсе, бул чоң кубаныч. А чөнтөк, байпакка салып канча акча чыгып кетти? Экинчи, биз эркин мамлекет болгону биринчи жолу 29 жылда. Ар бир 3-чү инвестор Кыргызстандан чыгып кетти. Саясий инвестор бар жерге, саясий репрессия бар жерге инвестор келбейт. Үчүнчү, Усубалиев биринчи секретарь болуп турганда биз 15 союздук республикадан 10-чу, 11-чи, 12-чи орунда турчубуз. Ички дүң продукция, бюджет айлык боюнча. Бизден артта Тажикстан, Армения, Молдова, кээде Грузия, кээде Түркмөнстан. Бирок 11-чи орунда дайым келчүбүз. Азыр бюджет боюнча да, ички дүң продукция боюнча да, өндүрүшүн өсүү боюнча да 15 республикадан эң артта, Орто Азияда бизден артта Афганистан гана калды. 30 жыл согуш болгон Афганистанга Кыргызстан тегип коюшту. Бул улуттук намысыңыздарга тиеби? Ошон үчүн баары жаңылышат. Ушу репрессияда 20 киши жапа чекти деген. 6 миллион ел жапа чекти. Мамлекеттүүлүк азайды, мамлекетке болгон ишенич азайды. Эгерде биз муну жакын арада кайра орунга келтире албасак, анда Кыргызстан эркин мамлекет болуп кете алабы деген суроо болот. Мен жана айтылгандардан эки сунушту толук колдойм. Биринчиден Дастан Шаш айтты, 2012-2017 жылга алган кредиттерден кандай мыйзамдуу жана маңыздуу пайдалангандыгын парламентте угуп алалы. Дастан Шаш, мен муну парламентке киргизип бере алам, эксперттер, себеби кредитти инвестиция алуу үчүн пайдаланат. Бизде кредитти жеп уурдоо үчүн пайдаланып калды. Ошого биз чек койбосок болбой калды. Бул улуттук коопсуздук үчүн чоң маселе. Экинчи, Бекболот Торобаевич айтты, жана мыйзамды. Мен автор болууга даярдым. Бирок сиздердин маселени парламентке киргизе албай койдук го. Генералдык прокурор бекип атканда сиздердин атайын пункт менен саясий репрессия болгондордун ишин кайра караңыз деп ошого жетише албай койдук го. Мен сунуш кылар элем, ушу баарыңыздар фракциянын лидерлери менен жолугушуп, ар бир менен жолугушуп, ушуну адегенде парламентте угуу кылып, анан мүмкүн мыйзам менен. Мыйзам болсо анда баары жакшы болот эле, биз баарын тазалайт элек. Азыр биз бир бутубуз менен адам укугун коргогон коомдо, бир бутубуз менен дагы эле тоталитардык коомдо турабыз. Мындай учурда мамлекет тез өнүгө албайт. Арменияны көрдүңүздөр го, граждандык коомдун күчү. Бир адам келип, бир жылга жетпеген убакта мамлекетти өзгөртүп койду. Биз ошондой граждандык коом кура алабызбы?
Үчүнчү, баары бир мен ойлойм сиздер толук акталып, биз 53-жылы, 37-жылы атылгандар үчүн 53 жылдан кийин мүрзөсүнөн барып кечирим сурадык. Алардын баары атылып кеткенден кийин. Ошондой кечиримдин көзүң өткөндөн кереги барбы? Силер дагы узак жашаңыздар. Бирок мамлекет кечирим сурабаса дагы, жок дегенде мамлекеттик канал атыңарды атап, силерди каралап жамандагандыгы туура эмес экенин айтып коюш керек. Биз кийинки муунга ошондой салт калтырып кетпейлиби? Бири-бирибизди камаган салт эмес. Кээде мамлекет да күнөө кетирет. Ошо мамлекет күнөөсүн мойнуна алып, кыргыз элинин астына айтып койсун да, муну туура эмес камапсыз, туура эмес жамандаппыз деп. Өзү тарыхта мамлекеттик төңкөрүштү эки эле учурда кылат. Действующий министр обороны же министр МВД басып алат. Мушаррaf келип басып алды го, министр обороны. Армиясы бар. Экинчи Баевиктер менен келип басып алат. Жалгыз таягын сүйлөгөн Дастан Исламов кантип ак үйдү басып алат? Забордон өтө албайт да. Юриспруденциянын логикасында мындай. Мисалы үчүн банкты урдайм деген кишини камаш керекпи? Камай албайсың да. Банкты урдаса камаш керек. А бийликти кетирем деп, бирок кетиргенге аракет кылбаса, о бийлик кетсин деп кыргыздар мончодо сындашат, мал кошкон жерде сындашат, улак тарткан жерде сындашат. Анын баарын камай берсек Кыргызстанда киши калабы? Бийликти кетириш керек деп, бирок анын үчүн поступок, аракет болбосо, бул абадагы эле нерсе. Биз ойлойбуз ушу эркиндикти бийлик берет деп. Жок. Адамдын сүйлөө эркиндиги, ойлоо эркиндиги бул Кудайдан берген эркиндик. Биз эркин ырдайбыз го, же эркин ыр жазабыз, же эркин сүрөт тартабыз, эркин обон жазабыз. Бул ошол сыяктуу эркиндик. Муну бийлик берген эркиндик эмес. Бул адам менен кошо келип, кошо кете турган эркиндик, же эл аралык термин менен айтканда бул оондун универсалдуу эркиндиктеринин бири. 30 эркиндиги болсо, эң башкы 3 эркиндиги ушул. Жашоого болгон эркиндик, абага болгон эркиндик, сүйлөөгө болгон эркиндик. Муну эч ким ажырата албайт. Тилекке каршы өткөн режим ошол эркиндиктен, Кудай берген, бийлик берген эмес, мамлекет берген эмес, Кудай жараткан эркиндиктен ажыратам деп аракет кылды. Азыр өзү кандай абалда экенин жакшы билип атасыздар. Ошон үчүн бул тарыхта кайталанбаш үчүн бул отурумду улантып, мен ойлойм, кийинки отурумду парламенттик угууда апрель айында кылсак жакшы болот. Себеби өткөндө ген прокурор отчет берип атканда мен бир маселени добушка койдум, бирок көп колдогон жок. Ошол 12-17 жылдары экс-президент Атамбаевдин убагында Кыргызстанда конституцияга каршы келген коррупциялык режим түптөлгөн деген биз мыйзамдаштырып берсек, ошонун негизинде иш козгоого болот. Ошол саясий бүтүм, ошол саясий баа. Мисалы үчүн биз Акаев жөнүндө көп айтабыз, Бакиев жөнүндө айтабыз, бирок биографияда аларга официалдуу бийлик бирөөнү да баа берген эмес. Азыркы парламент эки чоң чекилгиш кылды деп ойлойм. Биринчи 16-жылы конституцияга каршы келген конституция кабыл алынып атканда антиконституциялык конституцияны кабыл алып берген, билип туруп. Себеби 6 миллион эл 20-жылга чейин өзгөртүү кирбесин деп добуш берген. 89 депутат ошону салды. Экинчи, мамлекеттин негизги саясий ордосу болуп, силер камалып атканда унчукпай отуруп берди. Силер камалып атканда, адам укугу, конституция тепселип атканда, ошону оңдоштун бир гана жолу бар. Кайра жанагы парламенттик угуу кылып, сиздерге байланыштуу, балким күчүбүз жетсе, саясий эркибиз жетсе, ошол саясий репрессиялар жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып беришибиз керек.